Assalamu alaikum жамаат, кандайсыздар? Бүгүн күнгө суббота. Анан бүгүн мал базарга бардым да, кой базарга, мал базарга. Анан бүгүн мен бир өзүмө жакшы кородон кой алдым. Анан жакшы чоң кочкорго коюлган булчу. Мынакей, туугандар. Туйындап калды. Карасаңар, толголокто. Ошол туугандар. Бүгүн базар бирок жакшы эле болду туугандар. Өтө кымбат эмес, өтө арзан эмес, орточо. Ошо бир таанышым бар эле. Ошонун коросунан барып алып келдим. Муну туугандар. Мынакей. Туйындап калган. Анан айтат, бул эгиз туучу дейт туугандар. Аны эми көрөбүз эми. Самый главный жакшы баягы сындуу чоң кой болсо, ошондой баласы да чоң болот да. Ошо если кочкор жакшы болгон болсочу. Анын атак өзүндө кеп жок. Багылган, жемде турган. Чоң анан карасаңар туугандар. Көз тийбесин, Кудай кааласа. Бул да төлдөсө көрөбүз иншалла. Мынакей. Чоң кой бул. Өтө чоң. Анан туугандар, бул оңол келтет кичинеден. Куйругу суюлуу эле кетет го бунун. Куйругучу. Куйругу өтө чоң туугандар. Бул мал базарга барып, мага эң эме болгону койдун кымбаты бул эне бала экен. Козулуу койлор. Мындай козулуу койлор 30 миңден 25 миңден кем эмес берет ушундай чоң койдукун. Анан бул ушу козулуу койду жакшы жемдесең, баласы жакшы чоңойт экен да. Мына бул уже кыйла бул 1-15 күндүк козу да бул. Уже кыйла чоңоюп калды. Аллага чек шүгүрлөр болсун. Ушинтип өбүшүп атабыз эми. Баягы сандан сапат коюп атабыз да. Бул дегени мен биринчи өзүм анан кымбатыраак алган сапаттуу коюм ушул туугандар. Мынакей. Куйрук бар. Куйрук кенен. Мынакей. Куйрук кенен туугандар. Анан бир жуманын ичинде туйт деди. Может 3-4 күндө Кудай кааласа. Тууп ушунун балдарын чоңойтобуз. Анан мен айтпадым эле. Кимде боз койлор болсо кайрылыңыздар. Мага комментарийге номерлериңизди жазып койсоңуздар, мен өзүм кайрылам туугандар депчи. Ошого эми сандан сапатка өткөн аракет кылыш керек. Өзүбүздүн эле жайдары кыргыздын чоң узун койлорун көрүп келдим бүгүн. 35-30 миңден. Жакшы койлор. Ошолорду көбөйтсөң деле өтө мындай көбөйтүп ошолорду чоңойтсоң, ошолор деле жакшы пул экен да. Ошо эми арашандай болбосо дагы, арашандан бир аз кемирээк акчасы. Бирок ошолорду бир көбөйтүп тукумдатып алсаң, жакшы болот экен туугандар. Ошого анан баягы кой багуучуларга, жаңы баштаачыларга айтат элем да. Мен уже мындай кичине көзүм жетип калды. Если жөн багып сатам десе, мындай арык, өтө арык койлор тез семирет да. Анан кочкор албай эле койсун, эркек. Кочкор себеби алар убакыт көп талап кылынат экен. Биринчиден, экинчиден жемди 2 мал, 3 мал берип туруш керек экен. Аларга 2 мал, 3 мал дагы болду. Анан аларды өз убагында берип, өз саатында берип, өз саатында сугарыш керек. Бул ургачылары деген 1 мал жем бересиң жакшы. Ошонун негизинде мынандай эле болуп, сон болот. Ушуну алып чыктым туугандар. Алып чыкып эмес, алып келдим бир кородон. Эмеси чоң кочкорлорго аралашкан экен, кочкорун дагы көрдүм өтө чоң. Мен ниет кылдым, эми баласы да чоң болот депчи. Ошол туугандар. Анан баягы видео тарткан ич эле колдо бошобой калды туугандар. Кол бошобогон себебинен тарта албай калтабыз. Баягы кошулбагандар болсо кошулуп, лайктан басып кетиңиздер туугандар. Баягы видеону күндө киргизе берсең, актив дагы ошондой болот экен да. Анан мен киргизе албай калдым негизичи. Эми мындан буягына күндө киргизип турабыз туугандар. Ошо бүгүн бул койду алып келдим эле, ошону тартып сиздерге көрсөтүп коеюн дедим да. Ошол туугандар, барыңыздарга ассаламу алейкум. Кошулбагандар кошулуп коюңуздар. Мен сиздердин колдооңуздарга муктажмын туугандар. Ассаламу алейкум.